Айпери жоломан бар акчалай сыйлык алган спортчу, машыктыруучу, дарыгерлер Кыргызстандын спортуна салым кошкондорго Манас ордени, даңк медалы, ардак грамота, алкыш баракчаларда тапшырылды. Токиодо өткөн Олимпиада оюндарынан медаль алган спортчулардан тышкары Кыргызстандын курама командасынын айрым мүчөлөрүнө да акчалай сыйлыктар тапшырылды. Иш-чара аларча мамлекеттик резиденциясында өттү. Акчалай сыйлангандар: Айсулуу Тыныбекова 10 миллион сом, Акжол Махмудов 10 миллион сом, Мерим Жуманазарова 7 миллион сом, Нурбек Изабеков машыктыруучу 8 миллион 150 миң сом, Мирамбек Ахметов машыктыруучу 2 миллион 500 миң сом, Азат Эркинбаев машыктыруучу 3 миллион 300 миң сом, Байгазы Кенжебаев машыктыруучу 4 миллион 500 миң сом, Улукбек Карачулоков машыктыруучу 2 миллион 750 миң сом, Айпери Медет кызы 1 миллион сом, Бактыгүл Алишева спорттук медицина борборунун дарыгери 1 миллион 500 миң сом, Бекдөөлөт Расулбеков оор атлетчи 1 миллион сом, Жоламан Шаршенбеков балбан 1 миллион сом, Өмүржан Молдодосов машыктыруучу 500 миң сом, Чынарбек Изабеков машыктыруучу 1 миллион 750 миң сом, Түгөлбай Базакечев машыктыруучу 1 миллион сом, Константин Еремич спорттук медицина борборунун улуттук укалоочусу 1 миллион 5 миң сом, Акбаралы Жамалидин уулу 1 миллион сом, Камбар Токтоналиев машыктыруучу 300 миң сом, Руслан Капаев машыктыруучу 100 миң сом. Кыргызстандын спортуна салым кошкондорго Манас ордени, даңк медалы, ардак грамота, алкыш баракчалары тапшырылды. Булак, Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Спорт тармагына тиешелүү көңүл бурбаганыңыз бул күнөө. Темирдик кызуусунда сок дейт. Кыргызстан курама командасы Орто Азия биринчилигинде Казакстандан 2 жолу утулду. Буга чейин утуп жүргөнбүз. 2 жол тең турнирге даярдык жакшы болбой калгандыктан утулдук. Буга оюнчулардын же машыктыруучулардын күнөөсү жок, спорт чиновниктеринин күнөөсү түздөн түз. Себеби мага башкы машыктыруучу клубтар кайрылып жатат. 3 турду күзгүгө жылдырбай пландалган боюнча эле Ысык көлдө өткөрө беришсин деп суранса болбой, спорт чиновниктери жылдырып салышты. Логика боюнча биринчи чемпионаттын 3-чү туру өтүп, ошондо ойногон волейболчулардын даярдыгын, учурдагы формасын көрүп, анын курама команда түзүлүшү керек эле. А бизде тур өтпөй калып, мурунку заслугалар үчүн оюнчулар чакырылды. 40 градус ысыкта күнүнө 2 жол Бишкекте машыгып жатышты. Мындай ысыкта сбор өткөрсө организм күч топтобой эле ысык менен күрөшөт. 3-чү тур көлдө өткөндө оюнчулар бир жума клубтардын эсебинен, андан кийин мамлекеттин эсебинде даярданышып, формага келип калышмак. Казактарга 2 жол тең чарчап калып утулушту. Болбосо волейболдо бүгүнкүдөй 10 топ астыда бараты утулганга башка түшүндүрмө жок. Кайрылып түшүндүрбөсөм бир жөн. Галина Байтерек баары бир спортту түшүнбөйт деп кайрылган эмесмин. Кайрат Иманалиевке жазсам маселени сурап, окуп туруп жоопсуз калтырды. Союзбек Надырбеков спорт агенттигинде жетекчи болгону менен спортту түшүнбөгөндүктөнбү же жаңы баргандыктанбы эчтеке чечим кабыл ала албашын сүйлөгөн соң түшүндүм. Бирок Союзбекке эскертем, эгер Кыргызстан ушул биринчиликте даярдык анча болбой калгандыктан утулса түздөн түз сенин күнөөң деп. Федерациянын ичиндеги тренерлик орунду талашкан интригалар курама команданын ийгилигине бут тоспош керек. Союзбек мындай учурда эки тарапты угуп туруп, мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн жагына четиши керек эле. Адистер айткан эскертүүнү укпай ушундай чечим кабыл алган Союзбек спорт агенттигине отурганы татыксыз. Кайрат Иманалиев маданиятты мыкты түшүнгөн инсан, бирок спортту анын министрлигине алып барып кошуп салган туура эмес экенин ушул турнир жана Олимпиада көрсөттү. Спорт өзүнчө министрлик болушу керек. Ага же жаштар же туризм тармагы кошулганы туура. Дүйнөнү каптаган кризистин заманында спорт гана кыргызстандыктарга кубаныч тартуулаганын көрдүк. Анан ошол спорт тармагына тиешелүү көңүл бурбаганыбыз бул күнөө. Негизи Кыргызстан коңшу өлкөлөрдү бир гана волейболдон ута алабыз. Буга чейин утуп келгенбиз. Спорттун башка игровой түрлөрүнөн такыр тең тайлаша албайбыз. Ошол бир артыкчылыгыбызды колдонуп дайыма ута турган команданы түптөш керек эле. Үй бүлөдө деле мээси жакшы иштеп, окууда ийгилик жараткан баласына каражат жумшап, жогорку окуу жайларга окутуп, начар окуган баласына акча коротуп олтурбай, айылда мал бактырып коет го. Бул деле ошондой көрүнүш. Ушул убакка чейин мамлекетке волейболго для галочки эле көңүл бөлчү. Бир жакка барыш керек болсо жол киресин каржылап коет. Утуп келсе мамлекет башчылары кабыл алып коет. Бирок футбол, күрөш сыяктуу спортторго көңүл бурулганда эч көңүл бурулган эмес. Элементарно бир оюнчуну Россиядан алдырганга мамлекеттин күчү жетпеди. Кыргызстандын эң күчтүү либеросу Манас Нуралы уулу учурда Россияда
да эмгек мигранты. Ошол жигитти бакканга мамлекетте бир орун табылбаса, анан кайдагы көңүл буруу? Учурда Кыргызстандын бир нече клубу демөөрчүсүз калган. Мамлекет колдойм десе ошол клубтарды Бишкек шаарынын мэриясына, бажы кызматына, салык кызматына, Мегакомго байлап бериши керек. Клубтар чыңалбаса курама күчтөнбөйт. Ош шаарынын мэриясы Сулайман Тоо волейбол клубун жылына 3-4 миллион сом коротуп кармап келет. Бул сумма анча маселе чечпеген кичине эле сумма. Зато кыргыз волейболу элге кандай маанай тартуулап, өлкө намысын кандай коргоп атканын көрүп жүрөбүз. Мындан сырткары эл аралык беттештерди кабыл алган бир дагы залыбыз жок. Ошол залдын жоктугунан Азия биринчилиги бизде өтпөй келет. Кыргызстан чемпионаты өткөндө күйөрмандар залга батпайт. КТРК спорт ушултурган ферганага барып түз эфир уюштуруп бергенге жараган жок. Андыктан Кыргызстандын волейболчуларынын ийгилигине мамлекет сыймыктанбай турсун. Ал ийгилик федерациясынын, демөөрчүлөрдүн, оюнчулардын жана күйөрмандардын ийгилиги мамлекет сыймыктангысы келсе, эми көңүл бурсун. Бирок дагы айтам, Галина Байтерек, Кайрат Иманалиев жана Союзбек Надырбековдор спортту түшүнгөн чиновниктер эмес. Президент Садыр Жапаров сөгүш берсе адистердин айтканын кылбай, Кыргызстандын спорттогу аброю чечилип жаткан жерде туура чечимди айтып жатса, реакция жасабай койгон үчүн спорт чиновниктерине эми сөгүш берсе жарышат. Кудурет Тайчабаров, журналист, Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Сариев премьерликтен кобулуп, Жээнбековдун келишине Шопурдун тийгизген таасири. Президенттер элди башкарбай эле кыргыз элин ар ким чокчолоңдо башкарып калышкан. Акаевдин учурунда Заевов башкарса, Атамбаевдин убагында Шопуру. Жээнбековдун учурунда кудасы Өктүр, андан тышкары балдары, достору башкарган учурлар кездешет. Шопур мансапта турганда каражаттар мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү адамы саналган Икрам Илмиянов аркылуу чогултулган. Фарид Ниязов жетектеген борбордук штаб 2017 жылы президенттик шайлоого жумшаган деген каражаттардын тизмесин карап көрөлү. Бул маалымат Фарид Ниязовдун штабында иштеген ишенимдүү адамдан алып, укук коргоочу штабка кирген чыккан акчанын Excel формасындагы файлы Facebook'тагы баракчага жарыяланган. Фарид Ниязовдун штабы расмий түрдө борбордук шайлоо комиссиясында билдиргендей 158 миллион 96 миң 175 сом иштетпегенин айтылган. Фарид Ниязовдун штабы реалдуу түрдө шайлоого 1 миллиард 170 миллион 265 миң 187 сом жана 6 миллион 855 миң 700 АКШ долларын жумшаган. Бул чоң мыйзам бузуу. Жарыяланган тизмеде штабка ондогон адамдардын канча акча төккөндүгү, аткарылган иштерге канча акча бөлүнгөнү жана президенттикке талапкердин ишенимдүү адамдарына бөлүнүп берилген суммалар көрсөтүлгөн. Алардын ичинде Туманов, Примов аттуу адамдардан да 1 миллион сомдон ашык акча түшкөнү. Ал эми Тайырбек Сарпашев 7 миллион 890 миң сом, Марат Аманкулов 2 миллион 260 миң сом алганы жазылган. Андан тышкары Зарылбек Ырсалиев 5 миң доллар, Алексей Васильевицкий 170 миң доллар, журналист Нурканбек Керимбаев сыяктуулар бар. 2016-2017 жылдардагы саясий абалга кадрдык жүрүштөргө байланыштуу кызыктуу маалыматтар менен таанышсак, 2016 жылдагы жогорку кеңештин төрагасы кандай жагдайда келгендигине көз салсак, Даниянын борбору Копангагенге өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев, Текебаев жана спикер маркум Чыныбай Турсунбеков болуп барган. Ошол жерде Чыныбай Турсунбековдо спикер болосун деген сөз болгон. 2016 жылдын башынан тартып эле премьер-министр жогорку кеңештин төрагасы алмашат деген сөздөр башталган. Ошол учурда Республика Ата журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов Текебаев менен Чыныбай Турсунбековду ресторанга чакырып, Чыныбай Турсунбековду парламент төрагасы болууга чакырган. Анда эгер сиздин төрагалык кылууга ниетиңиз болсо, биздин фракциялар колдойт деп айтышкан. Андан бир аз өтпөй эле Өмүрбек Текебаев Чыныбай Турсунбековдун иш бөлмөсүнө келип, Чыныбай жакында премьер-министр Темир Сариев кызматтан кетет, анын ордуна Сооронбай Жээнбеков болот деп айтат. Парламентте ушул сыяктуу сөздөр жүрүп жаткан анда Асылбек Жээнбеков спикерден кетиши керек, себеби эки бир тууган эки бийликти башкарганы туура эмес болмок. Ошондон көп өтпөй эле ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев өз иш бөлмөсүнө парламенттин төрагасы Асылбек Жээнбеков менен Чыныбай Турсунбеков чакырат. Ошол жолугушууда Атамбаев буга чейин Текебаев айтып келген маселени козгоп, Сооронбай Жээнбековду премьер-министр кылса
кылсак туура болот деген пикирин айтат. Ошол жерден эле Асылбек Жээнбеков андай болсо мен кызматтан кетүүгө даярмын деп маселе дароо чечилет. Ал кездеги премьер-министр Темир Сариев Чыныбай Турсунбековго дайыма эгер парламентте коалициянын премьер-министрдин тагдыры башка өңүттө чечиле турган болсо мага алдын ала кабар берип коюңуз деп айтып калчу. Чыныбай Турсунбеков заматта эле ошол маселени көтөрүп бул жөнүндө Сариев билеби деп сурайт. Атамбаев кооптонуп чочуп кеткендей болот. Бирок Чыныбай Турсунбеков сөз берип койгум, Сариевке айтышым керек дейт, президент көнөт. Темир Сариевке айтса ал маселе түшүнүктүү болгонун белгилеп кызматтан кетүүгө даяр экенин билдирет. Темир Сариев өкмөт аппараты менен жума күнү коштошуп, анан кызматтан кетерин айтат. Бирок дал ушул жума күнү Сариевдин арызы кечиккенде президенттик аппарат аябай чочулаган экен. Ал кездеги президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязов Чыныбай Турсунбековго улам чалып, Сариев убадасын аткарбай президент тынчсызданып жатканын айткан эле. Чыныбай Турсунбеков болсо Темир Сариев сөзүнө турган жигит деп айтат. Ошентип Сариев кызматтан кетти. Андан соң парламент төрагасын шайлоо маселеси көтөрүлүп, Алмазбек Атамбаев Кыргызстан партиясы лидери Чүйлүк Канатбек Исаевди колдоп чыгат. Бирок анда түштүктүн кулуну Бакыт Төрөбаев да талапкерлигин койгон. Добуш берүүгө келгенде тагдырдын тамашасы менен эки талапкер тең 51 добуш алып ит чыгылыш болуп калды. Мындай учурда парламент төрагасына башка адамды шайлоо боюнча маселе жаралып, кызуу оюндар башталды. Парламенттеги Чыныбай Турсунбековду колдогон бир нече депутат талапкерлигиңизди коюңуз деп сунуш кыла баштайт. Ошол учурда президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмиянов Чыныбай Турсунбековго келип, жаңы эле парламент төрагасы боюнча маселени талкууладык. Мен сиздин талапкерлигиңизди Ата Мекен фракциясы сунуш кылсын деп талап койдум. Ошондуктан президент сиз менен жолугушканы жатат деп айтат. Чыныбай Турсунбеков Атамбаевга барып жолуккан учурда ал эгер спикер болгуң келсе, талапкерлигиңди Ата Мекен фракциясы сунуш кылсын деген маселе койду. Ошол эле маселеби күтүп тургула деп чыгып эле Ак үйдүн 7-кабатындагы Текебаевдин иш бөлмөсүнө барып, ага мурда убада кылып келгенде мени колдоочу учуруңар келди дейт Чыныбай Турсунбеков. Ал силердин фракцияңарчы дегенде ал жөнүндө ойлонбой эле коюңуз, маселе сиздин позицияда десе дароо колдой турганын билдирди. Чыныбай Турсунбеков андан чыгып өзүнүн иш бөлмөсүнө жеткенче Ата Мекен фракциясы Турсунбековду парламенттин төрагалыгына сунуш кылды деген кабар чыгып калыптыр. Анын артынан Республика Ата Журт фракциясы да мен талапкерлигимди колдой турган ачык билдирди. Ошентип Чыныбай Турсунбековду башка фракциялар колдоп жаткан кезде СДБК гана унчукпай турду. Ал учурда СДБКдан спикер болом деп чуркап жүргөндөр көп болгон. Ал эми Фарид Ниязов башында турган президенттик аппарат болсо Чыныбай Турсунбековду колдобой, мурда кылып келгендей депутаттарды чакырып, аларды колдоо деп үндөбөгөнүн фракциялаштары айтып жүрүшөт. Качан гана башка фракциялардын баары Чыныбай Турсунбековду колдоп, шайлоо болор күнү Икрамжан Илмиянов Чыныбай Турсунбековго телефон чалып, Атамбаев социал-демократ депутаттарга Турсунбековду колдобосоңор уят болгону калдык деп айтканын кабарлайт. Турсунбеков спикер болушу боюнча президенттин айланасындагы шоопур. Анын ошол кездеги кеңешчиси Икрамжан Илмиянов негизги ролду ойногон. Дал ушул окуялардан бир топ мезгил өткөн соң кадрдык жүрүштөр тууралуу айттык. Бир караган кишиге мамлекеттин эң жогорку кызмат орундарындагы адамдар кайсы бир кыска кызыкчылыктардын негизинде алмаштырылгандай ой калтырат. Бул эми Кыргызстанда саясат оңой нерсе эмес экен. Саясатчылар өз максатына жетүүдө өлкөнү кайсы бир жолдон өздөрү туура көргөн жолго бурууда ар кыл ыкмаларды колдоноорунан кабар берет. Ошондой эле биздеги саясат дайым эле ачык талкуу же каршылашуудан эмес, куулук шумдуктардан турарын көрсөттү. Булак Назар Ньюс.